Саламатсыңарбы? Бүгін биз силер менен чет өлкөлүк Европанын калкына арналган экинчи сабагыбызды баштайбыз. Алгач сабакка өтөрдөн мурун өткөн сабакта берилген үй тапшырмаларын текшерип алалы. Эгерде эсиңерде болсо, өткөн сабагыбызда Европанын калкына тиешелүү болгон бир нече кызыктуу суроолор берилген. Мисалы, Европанын жыныстык курамында, эгер эсиңерде болсо, негизинен аялдар басымдуулук кылган. Ал эми ошондой эле кээ бир өлкөлөрдө 50%дан ашыгын эркектер түзөт экен. Бул кайсыл өлкөлөр деген суроо болгон. Демек, жооп бул Европанын Балтика өлкөлөрү, бул Латвия, Литва, Эстония, ошондой эле Чехия жана Португалия өлкөлөрүндө эркектер басымдуулук кылат экен. Кийинки сурообуз: Европа континентинде калктын жаш курамы боюнча карылардын санынын көп болушунун негизги 3 себеби кайсыл деген суроо болгон. Жооп: албетте, биринчиси бул жашоо шарттарынын жогорку деңгээлде болушу, өнүккөн медициналык тейлөөнүн болушу өлкөлөрдө жана албетте мамлекеттик камкордук. Бүгүнкү күндө Европа иммиграциянын очогу болуп эсептелет. Албетте, Европага ар тараптан иммигранттар дайыма келүүдө. Эгерде Бириккен Улуттар Уюмунун берген маалыматы боюнча 2019 жылы дүйнөдөгү эл аралык мигранттардын саны 272 миллион кишиге жеткен болсо, ушул мигранттардын 30% бүгүнкү күндө Европада жашашат. Демек, бүгүнкү сабагыбызда дагы сабакка тиешелүү болгон бир нече кызыктуу суроолор болот. Алардын биринчиси: өзүңөр картадан көрүп тургандай, Шенген аймагы деген түшүнүк бар Европада. Анда эмесе суроо: Шенген макулдашуусу жана Шенген визасы деген эмне? Эгерде жалпы алып карай турган болсок, бүгүнкү күндө калктын курамында иммигранттардын үлүшү боюнча кээ бир өлкөлөр өзгөчө айырмаланып турат. Эмгек мигранттарын кабыл алган өлкөлөр кошумча арзан эмгек ресурстарынын булагына ээ болгон. Мигранттардын келиши ал өлкөлөрдөгү калктын өсүп толукталышына жана ошондой эле жаш курактарынын оң таасирин тийгизген. Ошону менен эле катар, бул өлкөлөрдө калктын сапаты начарлап, көптөгөн социалдык проблемалар пайда болууда. Кийинки мезгилдерде жергиликтүү калк менен мигранттардын ортосунда кагылышуулар байкалууда. Гастарбайтер деген түшүнүк Германияда пайда болгон жана ал өз кезегинде коноктогу жумушчу деп которулуп, убактылуу жалданып келген, иштегени келген чет өлкөлүк жумушчуларга айтылган жаргон сөз болуп эсептелет экен. Бүгүнкү күндө гастарбайтер деген түшүнүк кеңири колдонулууда. Улуттук курама. Бүгүнкү күндө Европада 62 ар түрдүү эл жашайт. Жана алар негизинен индо-европалык тил түркүмүнө 3 тобуна кирет. Бул славяндар, германдар жана романдар. Славяндар негизинен континенттин чыгыш тарабында жашайт. Бул поляктар, чехтер, словактар, венгрлер, румындар. Ал эми германдар бул негизинен немистер, англичандар, ирландиялыктар, даниялыктар кирген болсо, континенттин түштүк тарабындагы италиялыктар, испандар, португалдар роман тобуна киришет. Ошондой эле улуттардын басымдуулук кылышы боюнча Европада өлкөлөрдү шарттуу түрдө 3 топко бөлсөк болот. Бул бир улуттуу өлкөлөр. Ага мисал болуп Швеция, Норвегия, Германия, Венгрия, Чехия мисал болот.
жана эки улут негизинен басымдуулук кылган өлкөлөргө биз силер менен көрүп тургандай Бельгия кирет. Ал эми көп улуттуу өлкөлөргө Финляндия, Швейцария, Улубритания, Испания, Франция сыяктуу өлкөлөр мисал боло алат. Экинчи суроо. Өзүңөр картадан көрүп тургандай, эки улуттуу өлкөлөрдүн мисалы болуп бизге Бельгия өлкөсү берилди. Демек, Бельгия өлкөсүндө кайсыл эки улуттун талаптары, укуктары чектелбеши үчүн федерация болушуна негизги себеп болгон. Диний курам. Европа өзүңөр жакшы билгендей, бүгүнкү күндө христиан дининин борбору, мекени болуп эсептелет. Христиан дининин бардык 3 агымы Европада берилген. Эгерде Европанын түндүк тарабында протестанттар басымдуулук кылган болсо, көк түс менен картада көрсөтүлгөн. Түштүк тарабында католиктер, ал эми борбордук жана чыгыш тарабында негизинен православ христиандар басымдуулук кылат. Кийинки суроо. Ушул христиан дининин негизги агымдарынын эң негизги айырмачылыктары кайсылар? 3 негизги айырмачылык. Жана ошондой эле бүгүнкү күндө Европа христиан дининин борбору, мекени болгонуна карабастан, бүгүнкү күндө Европада ислам дини басымдуулук кылган дагы өлкөлөр бар. Алар Босния жана Герцеговина, Сербиядагы Косово жана Албания өлкөлөрүндө бүгүнкү күндө ислам дини басымдуулук кылат. Ошентип бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү сабагыбызда биз силер менен Европанын калкына тиешелүү болгон жыйынтыктоочу сабак болду. Ал эми берилген үй тапшырма китептеги Европанын калкына тиешелүү болгон беттерди окуп, сабакта берилген суроолорго жооп берип, окуу китебинин 145 бетиндеги 7 тапшырманын сүрөттө көрсөтүлгөн бөлүгүн дептерге аткаруу жана ошондой эле Европанын контурдук картасына бир улуттуу роман тил тобуна кирген жана мусулмандар басымдуулук кылган өлкөлөрдү түшүрүү. Кийинки сабакта жолукканча сак саламатта болуңуздар.